Эми андан кийин келгиле карьера жөнүндө сүйлөшөлү. Короче, мен такталбаган маалыматтар менен, бул акыркы күндөрү достоверный болуп келатат. Бул карьер кандайдыр бир кытайлар то эле кайсы бир инвесторлордун иштетип жүргөн карьер экен да. Анан алар баягы көчүп кетишкен экен. Ошол жерде бул семейка эле калып калган экен да, ушул адамдар. Азамат деген адам. То есть глава болуп. Өзүн өткөрүп алганбы, я не помню. Я не знаю, да, точно. Но өткөрүп алса деле ладно. Кытайлар иштетпей кеткен. И ошол иштетпей кеткенден бери акыркы 1 жыл 2 жылдан бери карьер иштебептир. Быйыл деле мына өзү деле Азамат деле айтты да, быйыл иштеген жокпуз деп. Ассаламу алейкум, Жолдубек, кандайсың? Мен өзү производительникмин. Өзүмдүн разработка лицензиям бар. Мраморный карьерим бар, гранитный карьерим бар. Бул Гүлзат менин бир тууган эжем болот, бир тууган эжем, родной. Бир туугандарбыз. Ошол проектини Гүлзат эжем түзгөн бар. Эми менин тиешем болгондо кандай? Мен бир тууганым эжеме кандай башына күч келсе, мен анын жанында болом любой время. А бирок биздин иштерибиз Кудайыма шүгүр жакшы. Просто быйыл аябай жаанчыл болду. Тоодон иш бербей, кичине анын үстүнө болуп согуш болуп, заказдарыбыз кичине тиги токтоп калды. Основной биз таш менен иштейбиз. Менде бүт баары бар, бүт документальный. Эч кандай эме жок. Эжем проектиси, мен жаңы бул проектини сөздүн ачыгы аябай деле изучать этип, үйрөнүп келатам сөздүн ачыгы. А бирок эжем Кудайым буйрса жана проектиси чыкты уже. Эмелерге чыгып атат, артында мен турам производство болот. Только кичине чуть-чуть убакыт керек бизге. А так любой время. Просто быйыл кичине эме болуп калды, жаанчыл болуп, жаан эми кургап, мына эми иштеп баштадык. Жолдорубуздун баарын силе алып, эме алып, аябай расход болдук да. Мен өзүм аябай расход болдум. И азыркы учурдагы жанагы булар айтып аткан заводдор жок экен. Бул жанагы пилтетип атабыз, эметип атабыз деген сүрөттөр ал вообще эле Бишкектеги бир орустун заводу экен да, бир орустун заводу или кыргыздын заводу, короче, бирөөнүн заводу экен. Ошол жака барып ташты кестиришет экен булар. Карьердеги жана хоболор, оборудованиялар бүт жана Кытайдан калган лизингке алынган Кытайлардын оборудованиясы экен. То есть ошол эле мезгилде бул айтып атпайбы, силер токенди ала бергиле, токенден артында келтеген таш турат деген менен эртең күнү сиздер күйсөңүздөр, ал хобону дагы оборудованияны сата албайт да, потому что лизингде. Лизинг билесиздер, это как, ипотеканы эле ошол оборудованияны ипотекага алды десе эле лизинг болуп калат да, кредитке алынган акчалар. То есть алар аресте, аны сата албайт эч ким. То есть получается бул таза кен ресурс, ал оборудованияга эч кандай ээлик кылбайт дагы экен. И получается бул жерде булар айтып аткан, изначально айтып аткан, что биздин миллиарддан толтура клиентибиз бар деген жок экен. Ошол эле мезгилде бүгүнкү күнгө чейин сатылган токендердин бир да сому ошол конкретный карьердин курулушуна, конкретный карьерге бир хотя бы бир мындай кичинекей болсо дагы бир распильный оборудование алынбаптыр да. Бүт акчанын бардыгы эле мына Гүлзат эженин шизофрениясына кетиптир. Бүт акчанын баары эле. Өзү айтты го. Сиздер чогултуп берген акчанын баары эле ошол шизофренияга кеткен, ошол там булуттун арасына кеткен да. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн. Метавселенный бул бир бизнес. NFT бул бир бизнес. Блокчейн бул бир бизнес. Токен, отдельный токен бул бир бизнес. И карьер это бул бир бизнес. И булар одновременно 5 бизнести жасагандар. Көрдүңөрбү? При том, что булардын өзүлөрүнүн колунда акча жок. При том, что булардын өзүлөрүнүн колунда акча жок дагы элдин акчасын алып, ушул 5 бизнеске бирдей чачып атат. Бул тургузуп кетүү мүмкүн эмес. Я пойму, если биринчи блокчейнди тургузуп аябай иштетип алып туруп, анан блокчейн күчтүү болуп, өлбөгүдөй болуп иштеп аткандан кийин анан жанына метавселенныйды кошуп баштаса. Я пойму, хотя бы ошол карьерди иштетип, карьерден акча таап баштаганында, андан кийин анан ошол табылган акчага там өзүнүн блокчейн тургузуп, анан тигини тургузуп, муну тургузуп. Понимаете? То есть булардын идеясы боюнча мындай болуп атат да, карьер ладно. Карьер эч кандай нефилкоинга тиешеси жок, ушуну билип алгыла. Эки бөлөк бизнес. И не только нефилкоин өзүнүн эметем деп атып, ар кайсы жака секире берип уже чачырап кеткен, өтө чачырап кеткен. Конкретный бир фокус жок, бир идеяга, бир проектке фокус жок. И демек толтураны одновременно кылам деген не всегда хорошо аягы бүтөт да. Аягы жакшы менен бүтпөйт, аягы ошол бойдон эле калып кетет, шалапай палапай болуп.
Анан насчет того, что бул жерден айтып атпайбы, экөөнүн бири бирине связь жок болуп атпайбы. То есть, понимаете, ошол эле мезгилде айтып атат, таштарды биз нефилкоинго сатабыз дейт. Нефилкоинго сатканда сен закондон кантип өтөсүң, ал жагын кантип чечесиң, мисалы ошол чет жактан келаткан инвестор нефилкоинди сатып алыш керек, анан ошого кайра таш сатып алыш керек, анан кайра барып анан таможнядан кантип өтөт. Анан дагы бир уктум эле, сурашыптыр элдер там типа, ошол элдер кантип өтөт десе, Гүлзат эженин айткан сөзү бар экен, ал бул жерде жок. Ал ошол сатып алуучунун проблемасы депчи. Эгер мен сатып алуучу болсом, мен таш сатып алайын деп келсем, мага какой-то бир токен предлагать этет, ушуну ал, анан кийин ушул акчага ташты ал десе, мен саламатта калчы досум, жакшы калай деп туруп башка эле компания таап алмакмын. Прямой мен сага акчаңды берем, мен келе мага расчетный счет фактура менен давай эмеңди ташты жүктөп бер демекмин да. Так что ошон үчүн бул жерде туугандар, бул нефилкоин огроменный скам. Эч кандай артында ооба карьер бар дешет. Карьер эч кандай нефилкоинге конкретный связи жок. Экөө бири-бирине связь болгон эмес, кроме того, что бул экөөнүн бир туугандар связында бар. Ошол эле мезгилде сиздерге акчаны эч кандай кылып бере алышпайт тиги карьердин акчасынан, потому что карьердин өзүнө акча керек. Ал өзүнүн акчасын кайра өзүнө эле салып атат да. Мисалы, силер акча таап атса, ал силерге бермек турсун, өзүнө акча жетпей атат. Карьер өзү. Анан силерге ошол эле мезгилде Гүлзат эже эле өзү признавать этти, что нефилкоинди туура эмес чыгарып алыптыр да, жөн эле чыгарып алыптыр да, өзү деле билбейчи. Мен суроо бердим да, мынтипчи. Ошондо нефилкоиндин бул жерде эмне кереги бар? Зачем он нужен? Для чего он нужен? Зачем муну чыгардыңар? То есть силер ошол эле мезгилде акчаңар бар экен, мисалы $300,000, өзү айтты да, акчам бар, өзүм акчаман кетип атат. Ошол $300,000 өзүңөр унчукпай эле, эч кимге токен чыгарбай эле, эч кимди ушуну ал дебей эле, унчукпай эле, силер ушу блокчейн менен метавселенныйыңарды жасай бербейт белеңер. Анан качан даяр болгондон кийин анан элге мына биз метавселенный жасадык, токенибизди ал деп айтпайт белеңер десем, там тияк анан, өзүңөр уксаңар, анан түшүнөсүңөр. Менде закономерный бир вопрос бар да. Мисалы, токен не себептен чыккан, зачем он чыккан да башындачы? Же анын акчасына сиздер завод салбапсыздар, заводго бир дагы оборудование албапсыздар. Почти завод үчүн эчтеке кылынган эмес да. Хотя сиздер айткансыздар, что ошол акчага биз завод курабыз деген. Азыр эми мен жантан бери угуп отурсам, бүт акчанын баары эле каяктагы метавселенный, каяктагы NFT-лерге кеткен экен. Анан эми азыр элдер акчасын требовать этип атат артка. Сиздер баягы колуңуздарда турган ташты сатып, ошол акчаны элден кутуласыздар да. Анан бир жерден түшүнүксүз болуп атат. Сиздер ушунча эле альтруистсиздерби? Мындай акчаны ушинтип эле чача берген альтруистсиздерби? Эмне? Получается, силер эчтеке выгода алган жоксуңар да мынданча, токен чыгаргандар. Нельзя было ли, да, өзүңөрдүн эле акчаңарга ошол эле эч кимге токен чыгарбай эле башында, эч кимге токен сатпай эле башында ошо метавселенныйдын баарын өзүңөрдүн итак эле акчаңарга жасапсыңар, өзүңөрдүн акчаңарга жазап, бүтүрүп, ишке киргизип туруп, андан кийин токен чыгарганыңар туура болот беле? Эмне себептен силер ушуну биринчи токен чыгарып элге сатып, ал акчаны чогултуп алдыңар дагы кайра өзүңөрдүн акчаңарга эле блокчейндин баарын жасадыңар дагы эле, анан кайра элдин колундагы акчаны кайра сатып алып атасыңар. Если даже 150 000 болсо, это $150,000 сатып алышыңар. Это деле мындай кенедей акча эмес, кичинекей ойынчук эмес, ал тийген акча да. Анан вопрос да, ушунча эле сиздер благородный альтруистсиздерби же неден улам ушундай ситуация болду? Ооба, туура айтасың, Жолдобек. Мисалы үчүн адам баласы ошону баягы кийин ойлонуп каласың да. Сен айтмакчычы, да, можно было. Ты в этом прав. Но мен кандай десем, ал учурда метавселенныйларды мен окуй элек болчумун. Андан кийин окугандан кийин мен ойлонуп калдым да. Мен биринчи криптовалюта жөнүндө билим алгам. Ал жерде мындай ой болгон.
көп туптуура айттың да. Ошону мен азыр ошол сага кошулам да. Ошол токенди чыгарбай эле сен айтмакчы өзүбүздүн акчабыз жетет эле. Өзүмдүн криптовалюталарым бар эле. Өзүм криптовалюталарды алып койгон болчумун мурун. Анан жакшы видишь, баягы бара-бара акыл келетпи же бара-бара окуйсуң, түшүнөсүң. А менде эме ой болгондо, биздин ошол сен ошону дайыма туура айтасың да, мен дайыма кошула берем да сагачы. Туура айтып атат деп. Да, ну, уже сделанный нерсе бул. Кайра уже кайрый албайсың. Никак. А уже бул мындай да, уже сделанный нерсе да. Болуп кетти, уже кылып койдуң. Например, бир идишти балаң сындырып койсо деле, же өзүң бир нерсени сындырып алсаң деле, уже сынып калды да, болду да деген сыяктуу да. Уже кылып койдуң. А уже ошол туугандар. Менин выводум ошол. Те, кто алгандар, сожалею, өзүңөр күнөөлүсүңөр биринчиси. Потому что биринчи проекттини карап, анализ кылып, жакшылап түшүнүп туруп алыш керек болчу. И мен ушул жерден эле айтайын, криптовалюта Кыргызстандын токендерин алып жүргөндөрдүн бардыгы, любой. Ким Кыргызстандын токенин гана алам деген адамдардын бардыгы криптовалютаны түшүнбөйт экен да. Элементарный. Кошелек колдонгонду билишпейт. Анан о чем идет речь? Баары баягы айткан чында койчумандар эле келип алган технология деп. И койчумандар койчумандыгын кылып атат деген чында ошондой туугандар. Ошол туугандар. А те, кто алып алгандарга, ну, сожалею, силер фантик алып алдыңар. Силердин акчаңарга жыргап, гүлзатчы жыргап жүрөт, болгон жерге чачып жүрөт. А силер ушинтип менин видеомду көрүп отурасыңар. Анан дагы бир нерсеси, эң акыркысы, эң жакшы сөз бар да. Любой IT проекттин башында программист же айтишник же ошол программаны жазган главный тех директор программист болбосо, ал проект IT проект, мертвый проект.